Мурат Жээнбаев шайлоо фермердик чарбасын көп жылдан бери жетектеп келет. Ийри мүйүздүү малдарды баккандыктан аларга тоют камдоого эрте жаздан аракет көрүп баштайт. Фермер быйылкы тоют камдоодо жүгүрдөн чыктуу тоют жасоону туура көргөн. Ал үчүн 10 гектар жерге жүгүр айдап, учурда түшүм жыйнап, силос бастырууда. Олята парадазы жана уйларыбыз бар. Ошонун баарын ушу кургак чөп менен багып келгенбиз. Энди бүгүнкү күндө ушу колхоз сапкоз тарагандан бери чыктуу той жасалган жок да. Жүгөрүн аянтыбызда мына быйыл жаңы баштадык. Буюруза мына 10 гектарды айдап, буюруза мына чаап өзүңөр көрүп атасыңар, чаап уже ташып бастырып атабыз. Ушу гектарына 50 тоннадан алсак бир 500 тонна алабыз деген үмүт болуп турат. Биринчи жолу болуп атат да. Буюруза быйыл жакшы болгон жылы 15 гектарга ылайылып атабыз. Ыныкманы Талас облусунун фермерлерине жайылтуу аракеттери көрүлүүдө. Анткени жүгүрдөн жасалган чыктуу тоют ийри мүйүздүү малдар үчүн өтө пайдалуу келип, сүттүн көлөмү көбөйөт. Бүгүн облустун бардык район айылдарынан келген дыйкан фермерлер чыктуу тоют бастыруу ыкмасын практика жүзүндө көрүшүүдө. Практикалык семинарга облус башчысынын биринчи орун басары Канимет Осмонбеков, район акимдери, айыл өкмөт башчылары жана дыйкан фермерлер катышты. Жүгүрдөн тоют камдоону каалаган дыйкан фермерлерге мамлекет колдоо көрсөтүүгө даяр. Жазында элдер кызыгып ушул жүгөрүнү көбүрөөк айдай турган болсо, биздин Талас облусунун өнүктүрүү фондубуз бар, Талас районунун өнүктүрүү фондубуз бар. Биздин дагы башка техника алганга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар да. Малды көп кармаган фермерлер булар өстөрүлүп өтүп атат. Эми бизде былтыр билесиздер, жанагы госфонддун жерлерин реформалап, Айыл чарба министрлиги өздөрүнүн карамагына алып атат. Азыр биз эми ошол жерлерди максаттуу эң биринчиден азык-түлүк коопсуздугун сактоо үчүн жана ушундай асыл тукум үрөн чарбаларга басым жасайбыз да. Талас району чыктуу тоют камдоодо бир топ алдыга жылышкан. Былтыркы жылы Талас району боюнча 9 гектарга жүгөр айдалса, быйыл 40 гектарга көбөйтүлгөн. Жүгөр аянттарын жыйноо үчүн Талас райондук өнүктүрүү фонду тарабынан атайын техникалар менен камсыз болушкан. Талас райондук өнүктүрүү фондунан 5 миллион 900 миң сом акча бөлүндү. Ошого силосный комбайн, трактору, анан сейилказы менен алдык. Жүгөрү сөбө турган сейилказы менен. Сатылган Абдырахманов Кара Бура районунун Бакайыр айылынан семинарга катышуу үчүн келген. Алдагы быйыл биринчи жолу жүгөр айдап, силос бастыруу алдында турат. Ал үчүн ал өз каражатына чыктуу тоют камдоочу техникаларды сатып алган. Чүйдүн бүт көрдүк. Аякта көп экен жүгөрү. Анан мына малга да жугумдуу да болот экен, жештүү да болот экен, анан жана сүткө да жакшы экен да. Анан биз быйыл айдадык. Биринчи биз айдап алдык жүгөрүнү. Айдап алдык да, анан силосный комбайнды ит азап менен алдык. Бирке кыйналдык эми, көп айтпай эле коеюнчу. Кыйналдык алдык, мына бүгүн эртең чабалдап отурабыз. Чыктуу тоют камдоо үчүн быйылкы жылы облус боюнча 100 гектар жерге жүгөр айдалган. Анын ичинен 40 гектары Талас районунда, 1 гектар жүгөр аянтынан 50 тонна тоют алса болот. Айжамал Байырбек кызы, Байжан Мирбеков, Урмат Догдурбек уулу, Талас району.